Мынакей Садырлы Кожоевич өзүнүн фондунан машина берип атат. Себеби азыркы кезде сезон жакындап келатат. Сезондо билесиңер миллионго жакын киши келет. Ал жерде пансионаттарда, жолдо дагы көп кырсыктар болот. Ошол убакта тез жардам машинеси келип, батыраак жеткирип берсе, чоң жардам болот. Ошого карата мынакей жакында биз Тамчы айылында тез жардам стационарын ачтык. Ошол жерге дагы Садырлы Кожоевич тез жардам машинесин берди. Бул мушелиясында дагы абдан көп дайыма кырсыктар болот. Ошол кезде кеминде же болбосо алкы балыкчыдан же чолпонтардан тез жардам машинеси келгенче убакыт өтүп кетет. Бул мушелиясында ал жерде биздин мед пунктубуз бар. Ошол жерге дагы бир тез жардам машинесин берип атабыз. Балыкчы болсо дайыма жолдун ортосунда турат. Себеби Бишкектен бараткандар дагы, келаткандар дагы, Кочкорадан келаткандар, же болбосо биздин тигил север юктан келаткандар көп бар, Рыбачыдан өтүп, балыкчылардан. Ал жерде дагы тез жардам машинеси абдан керек болуп атат, кырсыктар көп болуп атат. Биздин эң эле чоң курортубуз бул Чолпон Ата. Чолпон Ата шаарында дагы тез жардам машинесин берип атабыз. Себеби ал жерде азыркы эз ала тургандардын уже жакын калды. Адамдардын саны абдан көп болот. Кайрылып күнү түн иштеп тез жардам машинеси керек болгондуктан ал жерге дагы берип атабыз. Бул тез жардам машинесинин ичиндеги бүт бардык заманбап абалдар турат. Керектүү оборудование бар.